Казакстан менен Орусиянын чек арасындагы кырсык каза болгон 6 тажик мигрантынын сөөгү мекенине жөнөтүлдү. Кече 22 майда Орусияга бара жатканда Казакстандын аймагында каза болгон 6 тажик мигрантынын сөөгү Тажикстанга жөнөтүлдү. Бул тууралуу Азия Плюс басылмасы жазды. Биз сөөктөрдү жууп, кепинге ороп, табыттарга салып, муздаткыч менен жабдылган унаа менен Тажикстанга жөнөттүк, деди Казакстандын тажиктеринин республикалык борборунун төрагасы Акбаржон Исмаилов. Жансыз дене 3 күнүн ичинде жетиши керек. 20 майда Алматы Екатеринбург унаа жолунда Форд Транзит менен ДАФ жүк ташуучу унаасынын кагылышынан Тажикстандын 6 жараны каза болгон. Каза болгондордун баары Тажикстандын Хатлон облусунун Кубодион районунун тургундары болгон. Бишкек менен чүйдө күн күркүрөп, катуу шамал күтүлөт. Жакынкы 3 саат аралыгында күндүз Бишкек шаарында чүй өрөөнүндө күн күркүрөп, ылдамдыгы секундасына 17-22 метрге жеткен катуу шамал катталышы күтүлөт. Бул тууралуу УКМ билдирди. Шамал учурунда коопсуз жайларда болуңуздар. Кандайдыр бир кырдаалды күбөсү болсоңуз, токтоосуз 112 кызматына билдириңиз деп айтылат маалыматта. Таластагы катуу шамалдын кесепетинен көптөгөн үйлөрдүн чатырлары зыянга учурады. Кече 22 май күнү Талас облусунун аймагында катуу шамал катталган. Бул окуя тууралуу УКМдин басма сөз кызматы турмуш басылмасына төмөнкүлөрдү билдирди. Талас шаарында 3 көп кабаттуу үйдүн чатырын учуруп кеткен. Талас облустук сотунун имаратынын чатырын 1,5 метр ордунан козгоп кеткен. Талас районунун Көк Токой айылынан терек кулап дарбазаны басып калган. Турак үй жабыркаган эмес. Талас районунун Акжар айылынан 2 турак жайдын чатырын учуруп кеткени аныкталган деп айтылат маалыматта. Булак турмуш кежи. Тажикстанда бала бакчада 2 жаштагы бала жарчап калды, тарбиячы кармалды. Тажикстандын Борбор каласындагы жеке менчик бала бакчалардын биринде 2 жашар бала чарчап калды. Үшөмү шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча каргаша 19 майда болгон. Бала 2 кабаттуу керебеттин торуна асылып калгандан кийин муунуп калган. Тергөөдө аныкталгандай, тарбиячы балдарды күндүзгү уйкусунда кароосуз калтырган. Окуя болгон учурда ал уктоочу бөлмөдө болгон эмес. Милиция 29 жаштагы тарбиячыны кармады. Ага жетелик баланын өмүрүнүн, ден соолугунун коопсуздугун камсыз кылуу боюнча милдеттерди аткарбоо боюнча кылмыш иши козголду. Күнөөсү далилденсе, ал 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Көптөн бери сиздерден жардам сурап кайрылган себеби жол кырсыгына катталып 2 жыл мурун уулум Мухаммад башынан удар алып баса албай калган. Азыркы учурда башында аппараты менен баламдын басып кетүүсүнө жардамыңыздарды аябаңыздар. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5-10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам. Тун катарында балам ойноп күлүп басып кетүүсүн каалаймын. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Урматтуу мусулман кыргыз элим, азыркы учурда бизге $2000 акча каражаты керектелүүдө. Балам азыр башында аппараты менен жатат, баса албай. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам сиздерден разы болсун. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Эмбанк Кымбат деп чыгат 3197. Единица кылып салам дегендерге деньги бар. Россия өлкөсүнүн которум дегендерге Сбербанк 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн ниним азыркы учурда Россия өлкөсүндө стройкада иштеп жүрөт. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Дамыстарга рахмат. Чет элдик туристтер Кыргызстандын жаратылышына суктанып, өлкөбүздөн тартылган видеону социалдык тармактагы баракчаларына бөлүштү. Анда өлкөнүн жаратылышы меймандос эли тууралуу айтылып, туристтерди Кыргыз өлкөсүнө келүүгө үндөшкөн. Чын дилимден айтсам, табияты элинин меймандостугу жагынан барган өлкөлөрдүн эң жакшыларынын катарына кирди. Кемпинг эс алуу үчүн эң ыңгайлыктуу жар деп жазган блогер Халет Асаиди. Америкалык алып баруучу ак калпак менен эфир алып барды. Америкалык телеканалдын аба ырайынын алып баруучусу сый урматтын белгиси катары башынан ак калпакты түшүрбөй эфир алып барды. Бул тууралуу элчиликтен билдиришти. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулар тобу алып баруучу менен таанышып, ага калпак беришкен. АКШ элчилиги УКМдин өкүлдөрүн Америкага 3 жумага жөнөтүп, америкалык кесиптештери менен өзгөчө кырдаалдарга даярдык көрүү жана чара көрүү боюнча тажрыйба алмашуусуна шарт түзүп берди деп айтылат маалыматта. Кондиционер оңдоп жатып токко урунду.
Кыргызстанда вентиляциялык системаны оңдоо учурунда жүрөк үшүн алган кырсык катталды. Алдын ала маалыматтар боюнча техникалык иш жүргүзүлүп жаткан маалда электр тутумунда бузулуу болгон. Натыйжада жумушчу электр тогуна кабылып бир нече секунд бою токтун астында калган. Ал эс учун жоготуп жерге кулаган. Бактыга жараша жабыркаган жаран тирүү жана учурда анын абалы канааттандырарлык экени айтылууда. Булак Сокол Медиа. Аял май куюучу жайда эркек кишини сабап салган. Окуя кечээ 22 майда болжол менен саат 21:30 Жибек жолу проспектиси менен Аларча көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан май куюучу жайда болгон. Эркектин айтымында ал май куюу үчүн кирген. Бул учурда колонканын арт жагынан аял чыгып кеткен башка унаа тескери келе жаткан. Ал кезекте турганына жана анын ордуна колоннага токтошу керек экенин айткан. Бир учурда аял эркектин бетине уруп жаңжалга түрткөн. Кадрлардан эркек агрессивдүү аялдын алыс кетүүгө аракет кылып жатканын көрүүгө болот, бирок ал аны кууп жетип, чымчып, тепкилеп, футболкасын айырып, уруп салган. Жапон жигити телефондо көп убакыт өткөргөндүктөн башы ылдый карап калган. Синдромуна чалдыгып, өлүп кала жаздаган. 25 жаштагы жигит көп жылдар бою смартфонунда оюндарды ойноп, анын аркасында омурткасы 90 градуска ийилип, бир бөлүгү теринин астына чыгып калган. Жапон жигитинин абалы өтө оор болгондуктан өз алдынча башын көтөрө албай, жута албай кыйналган. Ага операция кылынганы маалым болду. Эмне деген заман, кызы энесин үйүнөн сот аркылуу чыгарып жатат. Ак Ордо жаңы конушунда тартылган видео социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Кадрларда бир келин өз апасын жашап жаткан үйүнөн чыгарып жатканы көрсөтүлөт. Апасы ыйлап жардам бергиле, бир жумада үй таап алайын деп жалынууда. Окуяга сот аткаруучулар да катышып, алардын да абалы жеңил эмес экени байкалат. Видео коомчулук арасында катуу сынга кабылып, эне ыйык, андай кылууга болбойт деген пикирлер басымдуулук кылууда. Окуянын чоо жайы азырынча расмий түрдө тактала элек. Бул арада көпчүлүк интернет колдонуучулар өз кайдыгер эместигин билдирип, апага жардам берүүгө чакырып жатышат. Видеонун автору Кайрат Кенжебай, Булак BTG.